Мурат Садинович, бул жерге кызматка келгениңизден кийин сиз президент азыр иштеп атат, туурабы? Күнү түнү иштеп атат. Сиз дагы күнү түнү иштешиңиз керек да. Сиз жардам беришиңиз керек. Мен бул суроонун бардыгы Аскарбек Сапарбековичке болчу, бул суроонун бардыгы. Тамеки тармак жок бүгүнкү күндө, туурабы? Пахта дыйканчылыктар дагы барган сайын жылдан жылга азайып атат, жок болуп атат. Кардар жок. Жана ошондой эле азыр көптөгөн тармактарда биз айыл чарбасында биз жоготуулардабыз да азыр. Туурабы, Мурат Садинович? Эми муну жандандырыш керек да. Бул көп реформалар эмес. Сиз андай кыска иш планыңызды айтыңызчы анда. Ушу министр менен бир жерде иштеп атканда кандай кылсак өнүктүрөбүз? Кыскартканда өнүктүрөбүзбү же дагы башкаруучуларды көбөйткөндө өнүгөбүзбү? Эң биринчиден бул продукциянын албетте бул сапатын ölçүүбүз керек. Жана сиздин биринчи сурооңуз боюнча бүгүнкү күндө реформалар болуп атат. Сиздин сөзүңүзгө кошулабыз. Бул кирешелерди алып келиш керек. Ошон үчүн жанагы мамлекеттик ишканаларды жана мамлекеттик мекемелерди уюштурууда дагы ушул реформалар ошого багытталган. Балык боюнча буга чейин эгерде биз 2000 тоннаны бир жылга өндүрө турган болсок, сиз айтканда туура 20 000 тоннага жетип атабыз. Биз биринчиден экспортко өтүшүбүз керек. Тоң балык чарбасы боюнча жакшы мына жыйынтыктарды берип атат. Азыр эгерде ошол сиз айтканда жана совет доорунан бери келаткан нерселер дагы бузулган боюнча да материал техникалык базасы дагы начарлап кеткен абдан. Бүгүнкү күндө азыр биз биринчиден шарттарды түзүшүбүз керек. Жана сиз белгилегендей эле туура өзгөн балык чарбасындагы биз Өзбекстан менен келишимдерди түзүп атабыз. А жерде суулар жылуу болганына байланыштуу форель эмес жанагындай прудовый жана карповыйларга ошолорго өтүш керек. Бул көбүнчөсү ошол Өзбекстан мамлекетине туура келет экен. Багытыбыз ошондо. Илимий институттарды иштөө боюнча дагы биз дагы талап коюп атабыз. Биринчиден жаңы сортторду жана жаңы породаларды чыгаруу боюнча дагы. Аскарбек Сапарбековичтин дагы тапшырмасы ошолор. Бүгүнкү күндө институттарга дагы жаңы жетекчилер келген. Анын ичинде институт земледелияга дагы жаңы жетекчи келген. Жаңы багытта иш алып барып атабыз. Эми Москва бир күндө салынбайт экен, эми аракетибиз ошондо. Жалпы сиз айткан боюнча пахтаны туура бул чет мамлекетке чыгууда дагы жаңы сортторду табууда дагы маселе ошондо болуп атат. Бүгүнкү күндө бул стратегиялык жана кластерди кийирип атканыбыз маселе максатыбыз жана ошондо. Өндүрүүдөн баштап, үрөндөн баштап, жерди иштетүүдөн, ошол адистерди даярдоодон жана четки мамлекетке экспорттоодо кластер түзүүлөрдү жанагы ошол цепочка добавленной стоимости ошого жетүү максатыбыз ошондо. Бардык реформалар ошого багытталган. Эми сиздердин жардамыңыздар менен бир жыйынтыктар, ийгиликтерге жетебиз деп ойлойбуз. Мурат Садинович, сиз аябай чоң биздин чоң кишилердин мындай көз нуруна толуп ушул жерге келип иштеп отурасыз да. Сиз ал кишилерди уят кылбай жакшы иштешиңиз керек. Сиз жардам беришиңиз керек Аскарбек Сапарбековичке. Аманган Батырбекович, бизге дайым отчет алып келет, дайым ошо жакшы жагын, өсүү жагын гана алып келет да. Кемчиликтерин эч качан булар бербейт. Кемчиликтерин көрсөтүшпөйт. 170 гектар жерде балык чарбасы бар, айыл чарбасына караган. Болгону бир жылдык кирешеси 500 000 сом, 22 жылга. Мен сунуш кылып атам, бүгүнкү чечим болуп, эгерде чечим болуп кала турганбыз, чечимге эртеге жумуштан алып, иштей турган адамды алып келип, мамлекетке бир киреше киргизе турган кылсын да. Акыркы суроом, Аманган Батырбекович. Бул жерде экологиядан бар да турабы. Кубат Усенкулович, да? Туура. Кубат Усенкулович. Базаркоргон районунда Дашман коругу бар, билесиз да? Билем. Аны ошол жердеги тегерегиндей жашоочулар, жана жогорку кеңештин депутаттары, айылдык кеңештин депутаттары, жана райондун акими сиздерге кайрылган. Ошону корукту паркка которуу боюнча кандай иштер жүрүп атат? Бул боюнча паркка которуу боюнча иштер жүрүп атат. Эми муну жалпы сиздерге кайрылып туруп, сиздер менен бирге иштешибиз керек. Анан жана мына коомчулук Дашмандан айыл ошол жерде тиги жаңгак теришет экен, айылдын тургундары бизге кайрылган. Ошол боюнча баары бир терилет. Бул эми чындыгында баягы заповедниктин ичинде биосферный зона деп ошол жерге тийбеш керек, тербеш керек. Бирок баары терип аткандан кийин биз буйрук чыгарып, терүүгө уруксаат берип, ушундай шарттарды жүргүзүп атабыз. Мыйзамды өзүңүздөр бузупсуздар да, туурабы? Эми айла жок. Мыйзамда элдин талабы ал жерге жайыт кылганы, чөбүн оргону, жаңагын тергени мыйзамда, корукта корулган, туурабы? Туура.
Сиздер азыр мыйзамды буздуңуздар. Мыйзамды бузгуча сиздер паркка айландырбайсыздар. Ошондо бир кыйла жеңилдик болот го. Сиздерге дагы, ал эми ошол жерде жашоочуларга дагы. Эми ушул боюнча да мен сиз менен дагы келип акылдашып ошол боюнча кечиресиз. Жогорку кеңеш эмес бул жерде. Жогорку кеңешке чейин Академия науктун кортундусу керек. Ошол кортундун алыңыздарбы? Ошол кортунду барып Академия науктарындагы биздин паркка которуу боюнча кортунду барбы? Кортунду жок, азыр учурда иш жүргүзүп атышат. Аларга дагы убакыт керек экен Академия наука. Анан биздин дагы адистер, эксперттер барып иш жүргүзүп атат бул боюнча. Андан сырткары дагы биз эми 24-жылга обязательство алганбыз. Ошону дагы заповедниктерди дагы ошол өзгөчө корголуучу аймактарды биз кеңейтишибиз керек. Бул боюнча дагы Улукбек Ормонович депутат дагы сунуш кылган, ошол кайра өзгөртүү боюнча. Кандай өзгөртүү боюнча? Кайра Токой Чарбага берүү боюнчабы, ошол коруктарды? Же ал сиздер деле калуу боюнчабы? Жок, биз деле калуу боюнча, кеңейтүү боюнча. Башка четиндегилерди дагы кайра сиздерде турган азыр турабы ошол? Парк турат. Мамлекеттик парктын аянтын кеңейтүү боюнча. Сиздер ошол аянтында кеңейтесиздер. Анан эми токойду өстүрүү, өнүктүрүү боюнча силердин кызматыңыздардабы? Биздин кызматыбызда. Анда Дашманга канча токой көчөттөрүн отургуздуңуздар анда? Быйыл эми так биз эми Жашыл Мурастын бир түп дагы отургузган жоксуздар. Жок андай сиздерде. Сиздер мурункудай эле кайра эле кайтарып Токой Чарбага беришиңиздер керек. Ошондойбу же Токой Чарбаны биз алышыбыз керекпи? Эми биз жаратылыш ресурстарынын талабы да бар да эми. Бул жерден баарын эле бириндете берсек анда эми бул жерде чоң маселе болуп атпайбы? Айбек Алтынбекович, ошол мен сизге келип дагы өзүбүздүн сунуштарды жанагы ошол туризм боюнча дагы бул өзгөчө корголуучу аймактар боюнча дагы акылдашып сиз менен келейин, ошол бир уруксат болсо. Анан ошол жерден кең эле биздин ойлорду, концепциялардын баарын сиз менен сизге айтып маалымат берейин тереңирээк.